чачтары үрпөйүп чаң болуп, эски кийим кийгендигинен ага эч көңүл бурулбаган адамдар бар. Бирок эгер алар бир нерседе Аллахка ант бере турган болсо, ал алардын антын ишке ашырат. Алардын бири Аль-Бара ибн Малик. Аль-Бара ибн Малик. Аль-Бараны аскер башчы кылып дайындабагыла. Ал өтө коркунучтуу. Умар ибн Аль-Хаттаб, Аллах андан ыраазы болсун. Ямама согушунда мусулмандар динден кайтып кеткендердин муртат аскеринин катарын бузгандан кийин Аллах Таала жалганчы Мусайлиманын жүрөгүнө коркунуч салганда, ал чебине качып кирип кетет. Бул чептин ичинде көп өлүм болгондугу үчүн кийинчерээк аны өлүм багы деп атап коюшкан. Чебинин ичинде динден кайтып жалганчы Мусайлиманы ээрчиген адамдары бар эле. Алар чепке кирип алгандыктары үчүн мусулмандар согушту аягына чыгара албай туруп калышат. Ошондо аскер башчы Халид ибн Аль-Валидке ансарлардан чачтары үрпөйгөн, беттери чаңга буланган, кыска бойлуу бир адам келип, согуштун жүрүшүн толугу менен өзгөртө турган ажайып бир сунуш айтат. Анын сунушу мусулмандар аны чептин дубалынын башына жеткире ыргытышса, андан ары чептин ичине өзү секирип түшүп эле. Ал кыска бойлуу адам улуу сахаба Аль-Бара ибн Малик Аль-Ансари эле. Ал бул планы менен чептин эшигин ичинен ачууну каалаган. Чындыгында ал планы боюнча чептин ичине дубалдан ашып киргенде, жалганчы Мусайлиманын аскери аны колдоруна кирген курал менен чапкылап жатышты. Ал алардын берген соккуларына карабастан, алар менен салгылашканча эшик тарапка жылып келе жатты. Сыртта күтүп турган мусулмандар аз гана убакыттын ичинде чептин эшиги ачылып, ичинен бети башынан куюлган кандын себебинен таанылбай калган бир адамдын чыкканын көрүшөт. Ал досторуна согушту аягына чейин улантууга мүмкүнчүлүк берген Аль-Бара ибн Малик эле. Ал ошол күнү денесинин 80ден ашуун жеринен жаракат алган. Бул улуу сахаба Ямама согушунда эле эмес, башка согуштарда да тайманбас эрдиги менен айырмаланып турган. Ошондуктан Умар ибн Аль-Хаттаб ислам аскеринин кол башчыларына Аль-Бараны эч качан аскер башчы кылып дайындабагыла деп айткан. Анын алсыздыгынан эмес, тескеринче тайманбас эрдигинин себебинен. Аль-Бара ибн Малик ардактуу сахабалардын ансарлар тобунан болот. Өзү муктаж нерсени бирөөгө берүү касиети, альтруизм, ансарлардын негизги өзгөчөлүгү болгон. Альтруисттик берешендиктен айырмасы бар. Берешендик ал колундагы нерсени бирөөгө акысыз берүү. Ал эми альтруисттик ал адам өзү ошого муктаж болуп турса да, аны бирөөгө берүү. Ансарлардын бул өзгөчөлүгүн чечмелеген Аллах Тааланын төмөнкү аятына кулак салалы. Ал эми алардан көчүп келишин утурлап, короо жайлары менен ыймандарынын жылуулугун даярдап койгон мединалык момундар өздөрүнө хижрат кылып келгендерди сүйөт жана аларга берилген олжо себептүү жүрөктөрүндө көрө албастык сезимин туйбайт. Өздөрүндө жетишпестик болуп турса да, аларды өздөрүнөн жогору коюшат. Ким напсинин сугалактыгынан сактана алса, дал ошолор гана жеңишке жетет. Хашир сүрөсү 9-аят. Ансарлардын кедейликте жашашканын көпчүлүгүбүз биле бербесек керек. Кээ бирлери алардын хижрат кылып келген мусулман бир туугандарына берген нерселеринен улам өтө бай жашашкан деп ойлошу да мүмкүн. Ансарлар Йемендеги Азд уруусунун бир бөлүгү. Алар Мариб суу сактагычынын кирешесинин натыйжасы менен Йемендин экономикасы гүлдөп турган учурда бактылуу жашап турушкан. Бирок Мариб суу сактагычы 542-жылы бузулгандан кийин Йеменде узакка созулган ачарчылык жана кедейчилик башталган. Йеменди чоң сел баскан. Бул жөнүндө Аллах Таала Ыйык Куранда мындай деп айткан:
Alar 100 buruştu ele, biz alarga katu sel jiberdik. Sabaa suresi 16. ayat. Yemendikler kılımdar boyu egip bagıp kele жатқан bak taraqtar, жүзүн бактар жана башкалардын баары бир заматта жок болгон. Yemendikler суу сактагычтын бузулуусунан кийин узак убакыт оор турмуш кечиришип, буттарына туруп кете алган эмес. Бул окуялардан кийин ал жактагы жашоо жолдору тосулуп, Йемен уруулары ар тарапка көчүп кетишет. Алардын арасында Азд деген уруу да болгон. Азд уруусу Азд ибн ал-Ауса ибн Набат ибн Малик ибн Зайд ибн Кахлан ибн Саба ибн Яшджуб ибн Яруб ибн Кахтан ибн Абир Булхут пайгамбар, ибн Шалих ибн Аркшавс ибн Сама ибн Нух алейхиссаламдын урпактары болот. Алар түндүк тарапка көчүп, көп бөлүккө бөлүнүп кетишкен. Гассанилер деген бир бөлүгү Сириянын түштүк, Иорданиянын түндүк жагына көчүп барышып, Гассанилер падышалыгын түптөгөнгө жетишишкен. Башка бөлүгү түндүккө чейин жете албай Меккеде калып, ошол жерде отурукташып калышкан. Бул урууну Хузаа деп коюшкан. Амр ибн Абдуллах дегенден тараган бөлүгү Гамд, Сарават жана Тихам чөлкөмдөрүнө келип жайланышат. Түшүндүрмө: баары Сауд Аравиясынын территориясындагы жерлер. Түшүндүрмөнүн аягы. Бул уруу Гамид деп аталып калган. Ал Бакым деп аталып калган. Амир ибн Хувала ибн ал-Хану ибн ал-Азддан өзүнүн тарагандары менен бирге Мекке шаарынын чыгыш тарабындагы бак тарактуу жана түшүмү мол турба өрөөнүнө келип отурукташышат. Алар колуңуздагы китептин авторунун ата теги болуп эсептелет. Алардын дагы бир бөлүгү Хижаздын түндүгүндөгү Ясрип шаарына келип отурукташып калышат. Булар экиге бөлүнүшкөн: Ал-Аус жана Ал-Хазрадж. Алар экөө тең Хазрадж ибн Хариса ибн Салаба ибн Амр ибн Амир ибн Имру ал-Кайс ибн Салаба ибн Мазин ибн ал-Аздын балдары болот. Мына ушулар кийинчерээк Аллахка жана анын элчисине жардам беришет. Алар тарыхтын эсинде кала турган жаңы атка конушат — ансарлар. Эң белгилүү уруулар да Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы пайгамбардыгына ынанышкандан кийин да жардам берүүдөн баш тартышканда Шайбан уруусу сыяктуу. Аус менен Хазрадж уруулары пайгамбарыбыз алейхиссаламга өтө таң калыштуу тездик менен баш калкалоо берүү жана жардамдашууну сунушташкан. Доктор Рагиб ас-Саржани муну бир нече себептери бар деп айткан. Биринчи себеп — еврейлер. Ансарлардын исламды тездик менен кабыл алуусунда жергиликтүү еврейлердин таасири чоң болгонун уккандар таң калышы мүмкүн. Еврейлер Аус менен Хазраджды акыр замандын пайгамбары келип, аны ээрчип кетишсе, аларды Ад жана Ирам коомдорундай кылып өлтүрүү менен коркутушчу. Пайгамбарыбыз алейхиссалам Меккеде Аус жана Хазрадж урууларынын өкүлдөрү менен бир арага келип, аларды исламга чакырганда, алардын бирөөсү жанындагыга мындай деп айткан: «Эй коом, Аллахка ант болсун, билесиңерби, бул пайгамбар жанагы еврейлер айтып жаткан пайгамбар. Алар бизден аны ээрчүүдө озуп кетишпесин. Алар исламды ошол жерде кабыл кылышат. Еврейлердин Ясрипте, анын айланасындагы Хайбар жана Таймада отурукташып калуусу да жөн жерден эмес. Чындыгында яхудилер ошол жерге көчүп келчү акыр замандын пайгамбарын күтүп жүрүшкөн. Биз Салман аль-Фарсидин өмүр баянында Амуриялык кечилдин пайгамбардын ысмын айтпаса да Ясрипке көчүп баруусун айтканын көрүп өттүк. Мен яхудилер менен христиандардын Ветхий Завет, Байыркы Осуят деген ыйык китептеринде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын көчүп келүүсүн билгендиктерине бир далил таптым. Араб шаарларынан чыккан пайгамбарлык. О Деданилердин кербендери, силер араб шаарларынын токоюнда түнөп каласыңар.
O Tayma жеринин жашоочулары суусагандарга суу бергиле жана качып келгендерди нан менен тосуп алгыла. Анткени алар кылычтан качып келишет. Кынынан суурулган кылычтардан, тартылган жаалардан жана катуу согуштан качып келишет. Албетте, Аллах мага мындай деп айтты: айлыкка иштеген кызматчынын 1 жылындай болгон 1 жылдан кийин Кедардын даңкы өчөт. Тайма Мединанын түндүк жагында жайгашкан. Жогорудагы текстти жакшылап окугандар Курайштардын каарынан коркуп хижрат кылган мусулмандардын хикаясын байкай алат. Кедар ал Курайштын ата-бабаларынын биринин ысмы. Ошондой эле бул текстте хижраттан кийинки 1 жыл ичинде боло турган согуш жөнүндө да айтылып жатат. Ал согуш Улуу Бадыр согушу. Экинчи себеп — Буаз күнү. Буаз күнү ислам дини келерден 5 жыл мурда Ясрибде еврейлердин куулугунун айынан бири-бирине жакын тууган болгон Аус менен Хазрач урууларынын ортосунда болгон кандуу согуштун аты. Ал согушта улуу лидерлери, ак сакал жол башчылары өлтүрүлгөн. Андан кийин эки уруу тең аларды бириктирип жетектей турган даанышман адамга муктаж болуп турушкан учурда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ансарлардын чыныгы куткаруучусу болгон. Үчүнчү себеп — Йементектүүлүк. Бул да негизги себептерден. Йемендин жашоочулары башка араб урууларына караганда көңүлдөрү жана жүрөктөрү назик эл болот. Йемендиктер койду көп багышкан. Ал эми Курайштын Аднани арабтары төөнү көп кармашчу. Койчу табиятынан оор басырыктуу, жайбаракат, узак ойлонгон адам болот. Ошондуктан пайгамбарлардын баары кой кайтарышкан. Муса пайгамбар айткандай: жана аны менен койлорума жалбырактарды көп беремин. Таха сүрөсү 16-аят. Ал эми төмөнкү хадис бизге бул өзгөчөлүктү чечмелеп берет. Силерге Йемен эли келет. Алардын жүрөктөрү башкаларга караганда жумшак жана назик болот. Ыйман да Йеменде, даанышмандык да Йеменде, сыймыктануу жана текеберденүү төө ээлеринде болот. Оор басырыктуулук жана жайбаракаттык кой ээлеринде болот. Төртүнчү себеп — улуу сахаба Мус'аб ибн Умайр. Ал исламдагы биринчи элчи. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны ансарлар менен аларга динди үйрөтүп, коомун исламга чакыруу үчүн жиберген. Ал исламга эң мыкты үгүттөөчү болгон. 1 жылда анын жумшак дин үйрөтүү усулу жана жакшы кулк мүнөзүнүн себебинен ансарлардын аттуу баштуулары исламга кирген. Бешинчи себеп — Баатыр Саад ибн Муаз. Ал Аус уруусунун жол башчысы. Мус'аб ибн Умайрдын колунан исламга киргенден кийин коомун жыйнап, аларга: эгерде азыр исламды кабыл кылбасаңар, мен силер менен мамилени үзөмүн дейт. Ошондо баары аны жакшы көргөндүктөрү жана анын чынчылдыгы үчүн исламды кабыл кылышат. Мына ушул Баатыр Бадыр казатында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жүзүн жылмайтып, алтындын суусу менен жазыла турган сөздөрдү айткан: сизди акыйкат менен жиберген затка ант болсун, эгер сиз бизге деңизге сүзүп кирүүнү сунуштап, андан кийин өзүңүз түшсөңүз, биз да сиз менен бирге түшмөкпүз жана бизден эч ким артта калмак эмес. Саад ибн Муаз Ангек казатынан кийин Бану Курайза еврейлеринин чыккынчылыгынын айынан шейит болгон. Анын өлүмүнө Абу Бакыр жана Умар аль-Фарук, Аллах алардын баарынан ыраазы болсун, ыйлашканда Мединанын көчөсүнө чейин угулган. Саад ибн Муаз каза болгондо Аллахтын аршы титиреген. Булар инсаният тарыхындагы эң улуу инсандар. Бул адамдар беришкен, бирок алышкан эмес. Алар колундагынын баарын берип, анын ордуна эч нерсе алышкан эмес. Ансарлар исламга чейин кедей болушкандай эле, исламдан кийин деле кедей бойдон калышкан. Алар исламга эбегейсиз чоң кызмат кылышса да, тарых алардын ислам мамлекетинин бийлигинде кызыктар болушканын айткан эмес. Анткени
Алар бийликке кызыгышкан эмес. Мусулмандардын халифалыгынын борбору Медина алардын шаары болсо да, халифалык же вазирлик кызматтарга барышкан эмес. Алар Медина шаарынын жергиликтүү калкы болушкан. Адилеттүү падышалар Абу Бакр ас-Сыддык, Омар аль-Фарук, Усман ибн Аффан жана Али ибн Абу Талиптер бул шаарга көчүп келишкен. Ансарлар мухажирлерди жакшы тосуп алып, аларга үй-жай берүү менен эле чектелбестен, бийликти да аларга тапшырышкан. Ошондуктан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: "О Аллах, ансарлардын балдарын жана ансарлардын балдарынын балдарын кечире көр." Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ансарлар тууралуу айтылган кыскача көз ирмемдерден кийин Аль-Бара ибн Малик аль-Ансари жөнүндөгү сөзүбүздү уланталы. Перстердин Хосрову Мадайинден качкандан кийин Перс аскерлери да жери кенен империянын булуң бурчуна качып таркап кетишет. Мусулмандар алардын артынан түшүп, алар менен болгон салгылашуулардын биринин артынан бирин жеңип жатышты. Аль-Бара ибн Малик аль-Ансари да перстерди бул оор күнгө түшүргөн баатырлардын бири болгон. Ал бул салгылашууда сейрек кездешчү эрдиктерин көрсөткөн. Мисалы, перстер чептеринин башында туруп, отко кызытылган чынжырларды учундагы илгичи менен адамдарды илип алуу үчүн ыргытышып жатканда, мусулмандар бул ыкмага каршы эч нерсе кыла албай туруп калышат. Перстер бул илгичине үммөттүн адал менен арамды эң мыкты деңгээлде ажырата билген Аль-Бара ибн Маликтин агасы улуу сахаба Анас ибн Маликти илип алышканда, агасынын бул абалын көргөн Аль-Бара ибн Малик чынжырга арстандай секирип барып, чап жабышып, чынжырды кылычы менен кесип салганга жетишет. Мусулмандар кызып турган чынжырды кескилеген Аль-Баранын колун карашса, эти шылынып, сөөгү көрүнүп калган экен. Мусулмандар улуу баатыр Аль-Кака ибн Амр ат-Тамимидин башчылыгы менен Мадайинди алышкандан кийин Жалула согушунда 100 000 перс аскерин жок кылып, чоң жеңишке жетишишкен. Кака ибн Амр Кадисия согушунда перс аскеринин сол канатын башкарган перстердин кол башчысы Михран ибн Бахрамды өз колу менен өлтүргөн. Ал Кадисияда Рустамдын кейпине түшүп калуудан коркуп, араң качып кутулган эле. Бирок Кака аны перс кол башчылары менен бирге качып бараткан жеринен кууп жетип, аларды бир-бирден араб аттарынын туяктарынын астында калтырган. Аллахка кулчулук кылууну таштап, отко сыйынган отпарастардын акыреттеги жайы да от болот. Аль-Кака ал улуу согушту төмөнкүчө эскерген. Биз Жалулада туруктуулук менен салгылаштык. Ал эми Михран качууга жол таппады. Перс балдарын мусулмандар талкалаганда, Жалула күнү жер бетин денелер каптады. Мусулмандар Жалула күнү чоң олжого жетишкен. Перстердин аттарын жана башка жаныбарларын эсептебегенде 30 миллион алтын дирхам болгон. Олжолор казаттын катышуучуларына бөлүнүп берилген. Алардын ар бирине 9000 дирхам жана 9 мол берилген. Саад ибн Абу Ваккас олжонун 5/1 момундардын падышасы Умар аль-Фарукка жибергенде, ал кымбат баалуу таштарды, алтын күмүштөрдү көрүп, мусулмандар дүнүйөгө кызыгып, азгырылып кетишпес бекен деп аябай ыйлаган. Ал эми Персиянын императору Ездегерд мусулмандардан качып, оболу Мадайин жана Хальван шаарларынан кийин Каспий деңизине жакын жайгашкан Рей шаарына барат. Анын залым падышалыгын жок кылып, акыйкатты жана адилетти орнотуу үчүн чыккан мусулмандардан ошол жакка барып кутулууну көздөгөн. Ал Рейге жетип эле перстерге мусулмандар менен салгылашуу үчүн Ахвазга аскер жыйноого чакырган кат жазган. Андан кийин ал ошол эле катты Кадисияда мусулмандардан качып кутулган аскер башчы Хурмузанга жиберет. Ал падышасынын катын алары менен мусулмандар менен согушуу үчүн перстерден калган каткан аскерлерин жыйноону баштайт. Бул үчүн ал Персиянын эң бекем шаары Шуштерди тандайт.
Ал Жалуладан да жада калса Персиянын борбору Мадайинден да бекем корголгон эле. Шуштер Персиянын эң эски шаары. Аны дүйнөдөгү эң байыркы, бийик дубалдар курчап турган. Бул шаар өтө бекем курулуп, айланасын бийик дубалдар жана мунаралар курчап турган. Перстер бул бийиктиктерден мусулмандарга жаа атып же найза ыргыта турган болсо, мусулмандар жерден аларга эч нерсе ыргыта албай турган деңгээлде бийик болгон. Шаардын дубалы 2 катар курулган. Шуштер ичиндеги Кенен талаасы жана ичинен агып өтүп турчу дарыясы менен өзүн-өзү кенен камсыз кыла алат эле. Перстер сууну шаардын борборуна дарыядан көтөрүлгөн түтүктөр менен алып келишкен. Демек, аларды канчалык курчоого алса да, аларды тамак аштан кысуу мүмкүн болбойт эле. Буларга кошумча перстер шаардын айланасында аңгек казышып, ага суу толтуруп коюшкан. Кыскасын айтканда, аларга бул шаардан кол салуу мүмкүн эмес же өтө оор эле. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сахабалары инсандардын мындай эсептерин кабыл кылышкан эмес. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын ардактуу сахабасы Абу Муса аль-Ашаридин жетекчилиги менен сахабалардан жана табииндерден Аллах алардын баарынан ыраазы болсун турган 30 000 аскер Шуштерге карай бет алат. Субханаллах, кечээ эле Йемен Персияга карап турган эле. Ал эми бүгүн Йемендин эр жүрөк баатырларынын бири Йемен кылычын көтөрүп, Аднан жана Аз турууларынан жыйналган араб мусулмандарынын аскерин башкарып, нечендеген кылымдардан бери келе жаткан Перс империясынын эң чебер усталары курган чепти курчоо үчүн келе жатат. Алар бүгүн исламга чейинки наадандык доордо ар түрдүү азаптарды көрсөткөн перстер менен алардын үйүндө салгылашышат. Мухаммад алейхиссаламдын сахабалары кандай улуу инсандар. Алар исламдын улуулугун сезишкенде, аз убакыттын ичинде тарыхтын агымын таптакыр башка нукка өзгөрткөнгө жетишишкен. Алар ислам дини менен адамдардын алдында эң ызаттуу жана сүрдүү болушкан. Перстердин 150 000 аскеринин 5тен 1 бөлүгүнө да тең келбеген мусулмандардын аз гана аскеринен коркуп, эч ким өтө албаган чептерине жашынышты. Алар мусулмандар менен жолукканда алардын жүрөктөрүнө коркунуч кирет эле. Перстер дарбазаларын жаап, бекем дубалдар менен тосулган чептерине кирип кетишет. Мусулмандар чепти бардык тарабынан курчашып, Шуштердин дубалдарынан бир кадам да жылышпай турушту. Курчоо бир канча жумаларга созулду. Мусулмандар буга чейин чептерди курчоодо мынчалык көп күтүшчү эмес. Алар Аллахтын мээримине өтө муктаж болуп тургандыктарын түшүнүшкөндө, араларындагы Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан ажайып бир адамдын бардыгы эстерине түшөт. Чачтары үрпөйүп, чаң болуп, эски кийим кийгендигинен аларга эч көңүл бурулбаган адамдар бар. Бирок эгер алар бир нерседе Аллахка ант бере турган болсо, ал алардын антын ишке ашырат. Алардын бири Аль-Бара ибн Малик. Мусулмандар Аль-Бара ибн Маликке барышып, ага мындай деп айтышат: "О Бара, кандай абалда турганыбызды көрбөй турасыңбы? Раббиңдин ысымы менен ант бер." Ошондо Аль-Бара эки колун көтөрүп, Раббисине дуба кылат: "О Раббим, алардын, перстердин желкелерин көрүүбүзгө, моюндарына ээлик кылуубузга жана пайгамбарыңдын артынан баруума сени менен ант ичемин." Аль-Бара дуба кылгандан кийин бир убакта чеп тараптан согуштун жүрүүсүн түп тамырынан өзгөртө турган бир нерсе түшөт. Шуштер чебинин ичинен мусулмандардын башкы кол башчысы Абу Муса аль-Ашаридин жанына жаанын жебеси түшөт. Ал кат оролгон жебе экен. Абу Муса аны ачып окуса, чептин ичиндеги бир перстин мусулмандарга ажайып сунуш айткан каты экен. Ал мусулмандарга анын жанына жана мал мүлкүнө тийишпесе, Шуштердин так ортосуна кирчүү жашыруун жолду айтуусун сунуштаптыр.
Abu Musa al-Ash'ari bul kat tuuralı ardактуу сахаба Abu Sabra ibn Abu Ruhum менен кеңешип, анын сунушун кабыл кылууну чечишет. Мусулмандар каттын жообун жазышып, жебени келген жагына каратып атышат. Кеч кирип, караңгы түшкөн учурда бир перс жаны жана малына тийбестигине кепилдик алуу үчүн кагазын алып келет да Абу Мусага мындай дейт: суунун жана дубалдардын астында жашыруун жол бар. Ал жолду көрсөтүүм үчүн адамдарыңдан сууда мыкты сүзө алган бирин мени менен кошо жибер. Мусулмандардын кол башчылары өз ара кеңешишет. Бул перс туура айтып жатабы, же отпарастардын адатынча мусулмандарды алдап жатабы? Иш өтө коркунучтуу болуп турат. Анын мусулмандардын бирөөсүн туткунга алуу үчүн келбегенине эч ким кепилдик бере албайт. Бир аз убакытка созулган кеңешүүдөн кийин жашыруун жолду көрүү үчүн мусулмандардын кол башчыларынын бири перс менен бирге өзү бара турган болот. Бул кол башчы ардактуу сахаба Majza'a ibn Sa'ur эле. Ал сүзүүгө даярданат. Мусулмандардын башкы кол башчысы ага чептин ичинде эч нерсе кылбастан жөн гана жашыруун жолду көрүп чыгуусун айтып жолго салат. Majza'a перс менен бийик дубалдардын түбүнө барат. Ал жерден перс сууга түшүп сүзүп жөнөгөндө сахаба да анын артынан жөнөйт. Алар дубалдын ичиндеги Шуштер шаарын ороп турган жашыруун жолго жетишет. Бул жол өтө караңгы жана коркунучтуу эле. Анын кээ бир жерлери тар болгондуктан бир адам араң өтөт экен. Ошондой эле кээ бир жерлери өтө жапыс кылынган. Бул жерден перс кайра сүзүү үчүн сууга түштү эле, анын артынан Majza'a да сууга түштү. Ошентип экөө сүзүп олтуруп, Шуштер чебинин ичине киришет. Жанагы перс өздөрүнүн кийимдеринен алып келип Majza'a кийгизет. Majza'a ibn Sa'ur шаардын ортосуна киргенде байкатпастан шаардын негизги дарбазасын издей баштайт. Ал шаардын чоң дарбазасын жана Хурмузандын сарайын көздөп коет. Majza'a кокустан алтын таажы кийип, сыртынан караганда падышалыктын белгиси бардай көрүнгөн тегебердик менен басып бара жаткан адамды көрөт. Ал дароо эле перстердин башчысы Хурмузандын алдында турганын түшүнөт. Majza'a бул отпарастын жүрөгүнө атып, жерди анын ыпластыгынан куткарууну каалап, колун жаасынын жебесине сунуп баратып, башчысы Абу Муса ал-Аш'аридин Шуштерге киргениңде жашыруун жолдорду көрүүдөн башка эч нерсе кылбагын деп айткан буйругун эстеп, ниетинен кайтат. Ошентип Majza'a ibn Sa'ur жашыруун жолдорду изилдеп кайра артка кайтып келет. Ал башкы кол башчыга чепке кол салуу үчүн жакшы сүзө билген эр жүрөк 300 аскер керектигин айтат. Жашыруун жол менен чептин ичине киргизүүгө каалоочуларды тандай баштайт. Кадисия согушунун баатыры Асим ибн Амир ат-Тамими биринчи болуп чыгат. Андан кийин ыктыярдуу түрдө чыгышып, керектүү сандагы аскер толук жыйналат. Түн ортосунан өтүп, түндүн эң караңгы бөлүгүндө Majza'a ibn Sa'ur 300 баатыры менен сууга түшүп сүзүп жөнөшөт. Мусулмандар жеңил кийинишип, кылычтарын гана алышып, аны көкүрөктөрүнө байлап алышкан. Аскер башчы Majza'a баатырлары менен добушун перстерге угузбай, акырындык менен сүзүп баратышты. Алар бир жерден экинчи жерге, бир суудан экинчи сууга өтүшүп, бирде тар жерден өтүшсө, кээде кең жеринен өтүп олтурушуп, соңунда Шуштердин так ортосуна жетишет. Бирок мусулмандар жүрөк титиреткен кокустукту туннелден чыгып жатышканда байкашат. Бул татаал жолдон 300 баатырдын 80 гана сүзүп өткөн экен. Аллахтан башка кудай жок, Мухаммад анын элчиси деген келмени жеткирүү үчүн сүзүп бараткан ислам үммөтүнүн 220 баатыры сууга чөгүп шейит болушту. Majza'a калган баатырлары менен эки жолдун бирин тандоонун ортосунда калат. Аскерлеринин 3төн 2син жоготкондон кийин бул олуттуу ишти улантууну токтотобу же
чоң коркунучка туш болуусун билип турса да аны улантабы. Баатырлары менен кеңешкенден соң эмне болсо да Аллах үчүн бул жолду улантабыз деген чечимге келишет. Ислам баатырлары Мажзаа ибн Саурдун башчылыгы менен дарбазаларга жеткенче каршылык көрсөткөн перстер менен салгылашып олтуруп, соңунда дарбазаны ачканга жетишет. Шуштер чебинин дарбазаларынын үстүнөн Аллаху Акбар деген белгилер берилет. Белгини гана күтүп турган мусулмандар чепке карай агылып жөнөшөт. Перстер көргөн көздөрүнө ишене албай селейип туруп калышты. Алар өздөрүнө келгенче ислам аскери шаардын так ортосуна кирип келишти. Перстер арстандай кол салып кирип алдынан чыкканын жерге кулатып келе жаткан бир адамдан өзгөчө коркуп жатышты. Перстер аны адамбы, жырткычпы же коркуп калгандыгыбыз үчүн көзүбүзгө көрүнүп жатабы дешип түшүнө алышпай турушту. Перстер каршыларындагы баатыр Мухаммад ибн Абдуллах алейхиссаламдын шакирттеринин бири экенин билишкен жок. Ал тирүү легенда. Ал чачы үрпөйүп, жүзүн чаң баскан араб баатыры. Аны Умар ибн аль-Фарук душмандар менен токтоосуз салгылашып баратып, артындагы аскерлерин кырып салуусунан коркуп, мусулмандардын аскер башчылыгына дайындачу эмес. Перстердин башчылары каршыларына алып баатыр Бара ибн Малик келип калгандыгын билишкен эмес. Бул баатыр алдынан чыккан перстерди кылычы менен чөп оргондой оруп, перс аскерлеринин биринин артын бирин жерге кулатып илгерилей берди. Биздин баатырыбыз перстердин башчысы Хурмузандын сакчылары менен коргонуп турганын көрүп, сакчыларынын көптүгүнө карабай Хурмузан тарапка бет алат. Коркок Хурмузан сакчыларын Аль-Бара тарапка биринин артынан бирин түртүп жатты. Баранын алдына келгени дарактан түшкөн чирик мөмөдөй эле жерге кулап жатышты. Саналуу гана мүнөттөрдөн кийин Бара перстердин башчысы жана алардын тарыхындагы эң чебер согушкери Хурмузандын өзүнө жетет. Ошентип, жүздөгөн перстерди кулаткан Баранын кылычы менен Хурмузандын али кынынан suurul элек кылычы карсылдаша кетти. Бара Хурмузандын башын чаап калууга аракеттенип кылычын көтөрдү эле, бирок бул ирет Хурмузандын кылычы бат кыймылдап, Аллах Таала Баранын берген антын орундатты. О Раббим, перстердин желкелерин көрүүбүзгө, моюндарына элек кылуубузга жана пайгамбарыңдын артынан баруума сенин атың менен ант ичемин. Ал эми мусулмандар Шуштерде Аллах Тааланын жардамы менен отпарас перстерди жеңип алышты. Бирок Аль-Бара ибн Малик Аллах андан жана башка бардык сахабалардан ыраазы болсун, Хурмузандын кылычынын соккусунан жерге жыгылып, сүйүктүү досу жана көзүнүн кареги Мухаммед алейхиссаламга кошулат. Инсан тарыхында сейрек кездешчү улуу баатыр жерге жыгылды. Канчалык шейиттикке умтулса да, согуштардан тирүү кайткан баатыр жыгылды. Ал шейиттикке Аллахка дуба кылмайынча жетпесин түшүнгөн экен. Ал дубасынын жообу келерин жакшы билген. Ал бул согушта мусулмандардын жеңүүсүн билген жана Роббиси менен жолугууну чыдамсыздык менен күтүп жүргөн эле. Ал бир күн келип Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссалам менен жолугаарын үмүт кылып жашачу. Биз анын шейит болууну ойлогонун билебиз, бирок анын акыркы көз ирмемдеринде эмнени ойлогонун билбей калдык. Балким, ал пайгамбарыбыз алейхиссаламдын тирүү кезинде аны менен бирге сапарга чыккандай, аны менен кайрадан бирге сапарга чыгуу жолунда экенин ойлогондур. Балким, ал төөнүн жанында баратып ырсаптарын окуганда Аллахтын элчиси алейхиссалам анын мукам үндөрүнөн ырахат алып баратканын эстегендир. Ооба, Аль-Бара ибн Малик пайгамбар алейхиссаламдын төөлөрүн айдачу. Бул каардуу баатырдын жагымдуу үнү жана жумшактыгы менен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын төөлөрүн ырсаптарын окуганча айдап жүргөнүн уккандар таң калышы мүмкүн. Биз өзгөчө инсандар жөнүндө сөз кылып жатканыбызды унутуп калбайлы. Биз тарыхтын агымын түбөлүккө өзгөртүп кеткен инсандар тууралуу сөз кылып жатабыз. Алар Мухаммад ибн Абдуллах алейхиссаламдын сахабалары. Андан кийин бул саптар чачы үрпөйгөн, чаңга буланган жана кыска бойлуу адамдын өмүр таржымалынан кыска гана үзүндү болду. Анын ысымы жер тарыхын өзгөрткөн улуу инсандардын катарына жазылып калды.
Ошол эле учурда ага чейин жана андан кийин жашагандардын ысымдары тарыхтын эч бир жеринде калган эмес. Анткени алардын жашоосу тозган чаң сыяктуу эле болгон. Аль-Бара ибн Малик жана аны менен бирге болгондордун жашоосу айкөлдүк жана инсандык улуулугуна толгон жашоо болгон. Аль-Бара ибн Малик жана аны менен бирге болгондор ата-бабаларыбызга жана сиз экөөбүзгө ислам дининин жетип келүүсү үчүн жандарын аябаган баатырлар болгон. Бул баатырлардын тарыхын окуу жана аларды коргоп калуу биздин милдетибиз. Балким, алар менен бирге Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жолугуп каларбыз. Бул Аллах үчүн кыйын эмес. Ушу иштерден кийин мусулмандар кайсыл тарапка бет алышат? Перстердин падышасы Ездегерт Кытай падышасына кандай кат жиберген? Ездегерттин соңку акыбети кандай болгон? Араб мусулмандары менен отпарас перстердин ортосундагы чечүүчү согуштун хикаясы кандай болгон? Жана эмне үчүн ал бардык жеңиштердин жеңиши деп аталып калган? Сасанилердин залым империясын жок кылган чечүүчү согушта мусулмандарды кайсы бедуин баатыры башкарган? Кезектеги баатыр